Талас обласы Молданалиев Тургуналы Жумалиевич. Даярдансын Чүй обласы Аскарбек уулу Автандил. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Men урматтуу президент Садыр мырза, урматтуу ушул бүгүнкү элдик курултайдын катышуучулары, элибиздин, мамлекетибиздин эртеңки келечеги үчүн маанилүү болгон биринчи элдик курултайга баарыбыздын чогулганыбызды насип кылган Аллах Таалага Аллахыма чексиз мактоолор болсун. Элдик курултай дегенде кулаалы таптап куш кылдым, курама жыйып журт кылдым деп Манас атабыз Талас дарыясынын жээгинде 7 күн курултай куруп, ошол кездеги элибиздин эртеңкиси үчүн маанилүү болгон чечимдерди кабыл алганы жөнүндө баарыбыздын Манас эпосунан окуганыбыз, укканыбыз эсибизге түшөт. Алгачкы курултайдын Талас жергесинде өткөндүгүнө мари берип, айтылуу Манас ордого элдик курултайдын жыл сайын өтүүчү Атай имаратын куруу убактысы келди окшойт. Урматтуу делегаттар, Талас району, Талас шаары, Манас районун бириктирген Талас-Нылды Покровка унаа жолунун аралыгы 57 километр. Аралыкты түзүп, акыркы жолу СССРдин убагында 1970 жылдары капиталды оңдоодон өткөрүлгөн. 40 миңдей эли бар. Манас районун эли жолдун начарлыгынан улам Талас шаарынын айланма жол менен Карабура, Бакаята райондары аркылуу айласыздан 82 километр аралыкты басып өтүп катташууда. Дүйнө жүзүндө эл аралык унаа жолдорду курууда жолдун коопсуздугуна, аралыктын жакындыгына карап салышат. Ал эми учурда Талас-Тарас эл аралык маанидеги унаа жолу Талас шаарынан Чоң Капка өткөрмө пунктуна чейин 97 километр аралык түзөт. Ушул жерде айтып кое турган нерсе, Таластагы Кичи Капка өткөрмө пункту ачылып калса, элибизге дагы да бир чоң жеңилдик болмок. Эгерде Талас-Нылды Покровка унаа жолун эл аралык статуска ыйгарып, капиталдык оңдоодон өткөрүлсө, Талас-Тарас унаа жолу 30 километр аралыкка кыскарып, калктуу конуштарды аралап өтпөй, коопсуздугуна дагы шарт түзүлмөк. Андан тышкары Талас-Нылды Покровка жолун Манас ордого чейин, тактап айтканда Таш Арак айылына чейин улап, Талас шаарын аралап өтпөгөн объездной жол, унаа жүк ташуучу жолу катары шарт түзүлмөк. Талас облусу кошуна Казакстан Республикасы менен чектешип, өткөрмө пункттары аркылуу карым катнаш, соода жүгүртүү иштери жыл сайын жакшы жолго коюлууда. Азыр жаңы айтып кеттим, экинчи жана Кичи Капка ачылып калса, будан да жеңил болмок. Бирок ошол эмнегедир ачылбай атат. Ал эми Манас районунун бардык айылдык аймактары коңшу Казак менен Республикасы менен чектешет. Ошондуктан мамлекеттин кооздугун камсыздоо, мамлекеттик чек араны бекемдөө жана мен алдындагы да бирөөлөр айтып кетишти. Чек ара аймактарындагы маселелерди чечүү, чек ара аймактарындагы калктын турмуш шартын жакшыртуу жана калк арасындагы ички миграцияны токтотуу максатында Манас районуна, Карабура районуна караштуу чек арага жакын айылдарга өзгөчө чек аралык аймак статусун уйгаруу учурдун талабы. Андан тышкары Карабура районунун борбору болгон Кызыл Адыр айылында келечекте кичи шаарча статусун алуу үчүн саркынды суудун түтүкчөсүн, насостук станциясын, саркынды сууларды тазалоочу жайын киргизүү абзел. Учурда Кызыл Адыр айылынан чыккан саркынды суулардын экологияга өтө орчундуу зыян алып келүүдө, өзгөчө жаш өспүрүмдөрдүн саламаттыгын, коопсуздугу жаралууда. Жана бардык саркынды суулар Киров суу сактагычына кошулуп, Манас районуна зыяндуу таасирин тийгизүүдө. Алардын алдыда 2023 жылы улуу жазуучубуз Чыңгыз атабыздын 95 жылдык маарекеси өтүлүүдө. Ушул комплекске акча которулган, бирок эмнегедир бүтпөй атат.
Талас элинин жалпы эле шекер айылынан сураныч, урматтуу президент, ошону эндиги жылкы 95-нчи эмеге чейин бүтүрүп берсеңиз деп суранышып атат. Рахмат, бар болуңуз аксакал. Али бүтө элекмин. Талас областынын жери ишканасы иш алып баруу жана мамлекетке тийиштүү үлүш каралбаган негизинде сиздерден суранабыз. Рахмат. Сакал уақыт өтті, уақыт. Тартипке башы ели, мындай кыласыз. Буну республикалык гезиттерге жарыялаганга жардам беребиз. Чоң рахмат аба. Аябай жоопкерчилик менен даярданып тур. Деги эле баяндамачылардын баары жакшы даярданып тур. Туурабы? Колча койбойлубу жакшылап? Рахмат. Жакшы. Эми жок, кошо албайм баарына бирде. Анда кийинкиси да кош дейт, кошо албайм. Аскарбек уулу Автандил Талас облусу Манас району. Урматтуу делегаттар, урматтуу президент, мен негизги 3 маселени айтайын деп атам. Биринчи маселе жумушсуздук, ички тышкы миграцияны токтотуу. Бүгүнкү күндө биздин жаштарыбыздын көпчүлүгү, миллион деген жаштар бүгүнкү күндө чет өлкөлөп жумуштун айынан жүрүшөт. Ошол эле жаштарыбыз өзүнүн жаштыгын, күчүн бүгүн башка өлкөлөргө арнап атат, өз мекенин арнабай. Ошондуктан ошол жаштарга кандайдыр бир мүмкүнчүлүк болсо, жана жеңилдетилген кредиттер берилгени менен ошол эле жаштар жеңилдетилген кредит алайын деп барса, залог маселеси чыгып атат. Бүгүн жаштардын колунда миллиондорду тартып келе турган залогтору жок. Айылдагы үйлөрү 150 миң, 200 миңге гана сомдорду тартып келе алат. Ошондуктан залог маселесин чечилсе, жаштар ошондой бир каражаттарды, жеңилдетилген каражаттарды ала алса, ошол жаштар ишкерлик менен алектенип, элибизди жумуш менен камсыз кылат эле. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе. Өзүңүздөр соцсеттерден окуп атасыздар. Бүгүн күйүүчү май боюнча жанагы сырттан машиналарды ташып келүү, жана ички ишибиздеги айдап жүргөн машиналардын эскилиги боюнча ушундай маселелер байма-бай көтөрүлүп келет. Мунун чечүү жолун мен мындай деп көрөт элем. Кошуна өлкөбүз, Кытай өлкөсү электромобилдерди чыгаруу жагынан бүгүн дүйнөдө алдыңкы өлкөлөрдө турат. Ошо кошунабыздан үлгү алып, мүмкүн ошолор менен кандайдыр бир сүйлөшүү жолдоруна барып, Кыргызстанда бир электромобилдерин чыгара турган бир завод курулса, ошо элге жакшы жеңилдик болот эле. Биз артка бирөөлөр башка өлкөлөрдүн эски унааларын ташып келбей, өзүбүздүн заманбап жакшы унааларыбызды бир айдаганга насип этсе деген ойду айткым келет. Анан кийинки маселе, үчүнчү маселе. 12 жылдап биз ошо курултай маселесин бир топ агаларыбыз менен көтөрүп келдик. 5-чакырылыштын депутаттары, 6-чакырылыштын депутаттары ушул маселени ошол кездеги баш мыйзамда турганы менен 52-беренеде ошондо дагы кабыл албай келишкен. Бүгүн дагы баш мыйзамда өзүнчө берене болуп киргенине карабай, 7-чакырылыштын депутаттары дагы бүгүн комитетте карап, эмнегедир ошол баш курултай мыйзамынан чоочуркап кабыл албай келет. Урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары, сиздер элдин өкүлүсүздөр. Эл үчүн иштей турган мыйзамды, эл көксөгөн мыйзамды, элдин бийлиги болгон, өзөгү болгон элдик курултай мыйзамын эмне себептен кабыл албай жатканыңыздарды мен түшүнбөй келем. Ошондой ушундай элдик мыйзамды сиздер кабыл албасаңыздар, биз сиздерди элдердин өкүлү деп айта алабызбы? Албетте айта албайбыз. Өзүңүздөргө керек мыйзамдарды бир күндө 3 окуудан окуп кабыл алып атасыздар. Элге келгенде ушинтип каласыздар. Мына 6 айдан бери комитетте каралбай келет. Рахмат. Анан дагы айтып кете турган нерсе, баса белгилеп кете турган нерсе, ооба баш мыйзамда курултай бул көзөмөлдөөчү жана сунуш берүүчү элдик орган катары кирип атат. Мен ушул жерде айткым келет, мүмкүн керек болсо, баш мыйзамга толуктоо киргизиш керек. Курултай көзөмөлдөөчү жана курултайдын суноочу милдеттүү түрдө аткарыла турган болсун деп киргизгим келет. Турабы ушуну? Ушуну дагы урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары, ушуну дагы мына эл колдоп атат. Ушуну дагы өзүңүздөр бир анализдеп, ушуну бир чечип берсеңиздер. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.
Көчөрбаев жумушсуздук боюнча ички тышкы миграцияны токтотуу, жеңилдетилген кредиттерди берүү, күйүүчү май, тыштан келген машиналар, электромобилдерди Кытайлар менен куралы деген маселелерди көтөрдүңүз. Жеңилдетилген кредиттерди берип атабыз 6% менен, бирок баарын бир жылда камсыз кылып коюу кыйын экен. Анткени биздин 500 000 фермерибиз менен дыйкандарыбыз бар. Анан баарына бир жылда бериш кыйын да, биз быйыл баштадык. Эмдиги жылы, аркы жылы да жыл сайын бюджеттен бөлүп берип кете беребиз. Ошентип бир 5-10 жылда анан кийин баарына жеткизе алабыз да. 3 жылдан берип аттык белек, по-моему да, же 2 жылдык беле. 3 жылдык кредиттерди 6% менен берип атабыз. Быйыл да бөлөбүз да. Электромобилдерди Кытайлар менен куралы деп. Эми ушул жерден бир нерсени айтып кетейин да. Былтыр ат башыга барып эл менен жолуктум. Мен камакта жатканда баягы ат башыга логистикалык борбор салалы десе ызылдап, элдер салдырбай, кокуй деп кууп чыгып салбады беле ат башылыктар. Анан мен чыккандан кийин изучать этсем, бул 100% бизге пайда берип иштей турган логистикалык борбор экен. Тим эле ошол жерде 30 000 адамдын иш орну менен камсыз кылып, баягы жалпылап айтканда, водители, тамак аш сатканы болобу, ошол жерде иштеген болобу, ошондой логистикалык борбор болмок экен. Ушу электромобилдерди чыгармак экенбиз ошол жерден. Анан эл менен барып жолугуп түшүндүргөндөн кийин эл айтты, болду, салдыр, алып келип салдыр деди. Мен ушу инвесторлор чакырып келем, сал мына, мен эл менен сүйлөшүп койдум десем, бүгүнкү күнгө чейин ошол инвестор келбей койду. Мен дейт, ал акчамды дейт башка жака салып салгам. Анан элиңер ушинтип иштетпейт экен, мен кийин банкрот болуп каламбы деп коркуп атам деп келбей атат. Кыргызда жакшы сөз бар да баягы, чакырганга келбеген ымдаганга зар болот деген. Мына биз ымдаганга өзүбүз зар болуп отурабыз да мына. Муну дагы ошол убактагы бийлик элге туура түшүндүрүп жеткизе алган эмес. Чагымчылдар болсо, сырткы күчтөр да болгон. Буга кызыктар, ажерге салдырбаш керек деген. Аны өзүңүздөр билип эле отурасыздар, менин оозуман чыкпай эле койсун. Ошолор дагы иштеген дагы элдин баарын бударашт этип, Бишкектен алып барып, ушинтип кокуй эле кокуй чыккыла деп атчандарды кошо айдап ушундай кылган мынакей. Мына азыр уже салдыра албай отурабыз. Кайра чакырып алып келе албай атабыз. Келбей атат мынакей. Курсак, мына электромобилдерди Бишкекке курсак болот. Мына токтоп турган заводторубуз көп. Фабрикалар, зданиялар, территорияларыбыз турат. Мына быйымыз бош турат. Ошол жерлерге кура берсек болот. Бул жагын карайбыз. Бизнесмендерге да жол ачып беребиз. Эгерде кимдер кызыктар болсо, инвесторлор менен иштеп алып келсеңер болот. Өкмөт да көңүлгө. Эми мына кыскача ушундай орчундуу жерлерине мен жооп берип кеттим, урматтуу делегаттар. Мына бүгүнкү биринчи курултай өттү, болуп өттү. Бул өзү тарыхта кала турган нерсе. Эми биринчи курултайды мен депутаттар мыйзам кабыл ала элек болгондуктан указ менен кылдым. Указ менен уюштурдум. Эмки курултай, Кудай буйрса, эмдиги жылы так эле ушул убакта, жылдын аягында жылдык отчет менен, жылдын жыйынтыгы менен жолугуп тургудай болсок деп ойлойм да. Анан депутаттардан суранарым, мыйзамды кабыл алып берсеңиздер, мына эми сиздер өзүңүздөр көрдүңүздөр, сиздердин бир дагы бир полномочияларыңарды талашкан жери жок. Курултайчылар келет, бүт бардык жактан. Силердин бутуңар жетпей жаткан, колуңар жетпей жатканга, өкмөттүн колу жетпей жаткан жерлерден келип туруп, проблемаларын айтып, ушинтип трибунадан ачык сүйлөшүп турганга буга эмне жетсин? Мындан эч кимге бир зыяны жок. Кабыл алып берсеңиздер, булар жоболорун бекитип, анан кийин баягы процедураларын сүйлөшүп, кийинки жылы баягы ызычуу болбой, эми бир иретке түшүп калса жакшы болот эле да. Ошол мыйзамды кабыл алып берсеңер, анан калганын бул курултайчылар өзүлөрү бүт иретке салып алат эле. Булардан бир пайдалуу гана сунуштар түштү, идеялар түштү. Ошон үчүн эч бир зыян болгон жок. Ошону мен сиздерди кабыл алып беришиңиздерди суранам.